Бишкекте 38 жаштагы аял чогуу жашаган эркек киши тарабынан аяусуз сабалган. Бул тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаева билдирди. Анын маалыматы боюнча келин азыркы тапта дарыланып жатат жана операция болорун айткан. Маалыматта окуя 8 мартта болгон. 3 жылдан бери чогуу жашаган киши келинди уруш учурунда катуу сабап салган жана үйүндө 2 күн бою кароосуз жаткан. Ооруканага түшкөндө жабырлануучунун мээси чайкалып, мурду жаак сөөктөрү тиши сынып, бети башы айрылып, 2 көзү жабыркаган аныкталган. Бирок жабырлануучу жолдошунун туугандарынын кысымы менен сабалгандан кийинки күнү Ленин райондук милициясына жазган арызын кайтарып алган. Жолугушууда акыйкатчы жабырлануучуга юридикалык жардам берип, анын укуктарын коргоого көмөктөшүүгө даяр экендигин билдирген. Натыйжада Ленин райондук милициясына арыз жазып, өз укуктарын коргоо үчүн аягына чейин күрөшөрүн айткан. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева башкы прокуратурага кайрылуу жөнөтүп, ишти көзөмөлгө алууну өтүнгөн. 13 жаштагы Абдулазиз менен 9 жаштагы Мурзакул Сыдыковтар 19 майда Ак Ордо конушундагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Бул тууралуу Ленин райондук милициясы маалымдады. Абдулазиз кара шым менен футболка, кара жеңил бут кийим кийип жүргөн. Мурзакул жашыл көйнөк, кара түстөгү чолок шым, боз кроссовка кийип жүргөн. Балдарды көргөн билгендери болсо 0312 35 29 47 0509 20 18 20 номерине кайрылууну өтүнүшөт. Өлкөдө 10-июндан баштап нелегал аталышындагы рейд жүрүп, чет элдиктер текшерүүлөрүн атайын кызматтан билдиришти. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин төрагалыгында мекемелер аралык жыйын өткөн. Анда өлкөдөгү миграциялык абал талкууланган. Жыйындын жүрүшүндө Ташиев өлкөдөгү саясий коомдук абалдын жакшырышынан улам мигранттардын саны өсүп жатканын айтты. Маселен, жыл башынан бери 61 000 турист, 30 000 студент, 12 000ден эмгек мигранты, 12 000 эмгек мигранты, 10 000 киши ишкер деп үй бүлөлүк шарттар менен келген. Ал эми 5 000 адам мыйзамсыз киргендер экендигин белгиледи. Көпчүлүк чет элдиктер турист же студент катары кирип, мыйзамсыз иштешүүдө. Айрым ишканалар жана окуу жайлар мигранттардын виза мөөнөтүн узартпай, чет элдиктер начар абалда жашап жатат. Бул алардын мыйзамды коомдук тартипти бузушуна алып келүүдө деп айтылат маалыматта. Ушуга байланыштуу 10-июнда нелегал рейд жүргүзүлөт. Ага чейин документтер мыйзамдаштырылып, же болбосо чет элдиктер өлкөдөн өз алдынча чыгып кетиши керектиги кошумчаланган. Бишкек шаардык мэриясына караштуу муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти жоюлду. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, анда реформа иштери жүргүзүлөт. Бул департаменттин функциялары мэриянын борбордук аппаратына өткөрүлгөндүгү кабарланды. Бишкек шаардык мэриясынын демилгеси менен муниципалдык башкаруу системасын түп тамыры менен өзгөртүү башталды. Ал коррупциялык схемаларды толугу менен жоюуга жана шаардык активдер менен иштөөнүн принципиалдуу жаңы системасын түзүүгө багытталган. Өзгөртүүлөрдүн алкагында кадр саясаты толугу менен кайра каралып чыгат. Мүлктү башкаруу чөйрөсүндөгү бардык негизги кызмат орундары жаңы адистер менен алмаштырылат деп айтылат маалыматта. Буга чейин муниципалдык менчикти ижарага берүүдө коррупциялык көрүнүштөр, натыйжасыз башкарууга байланыштуу байма-бай доомат сындар айтылып келген.